жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу аталар, урматтуу жамаат, бүгүн дагы жума күнүндө кайрадан сиздер менен Кудайга кулчулук кылуу үчүн жолугуп тургандыгыбызга жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айталы. Жараткан Аллах Таала ушул улуу күндө кылган ибадаттарды, тооболорду кабыл кылсын, ажыры соогун эселеп берсин. Ар бир мүнөттөргө, секундтарга соопторду жазып, кадамдарыңыздарга соопторду жазып, күнөөлөрдү кечирип, бейиштен даражаңыздарды көтөргөн болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн кутуу хадисинде Инна Аллаха азза ва жалла яқбалу таубатал абди ма лам югаргир. Аллах Таала пенделердин тообасын кабыл кылат, жаны алкымына келгенге чейин, же болбосо мына ошол күн батыштан чыгып кыямат кайым болгонго чейин. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү сиздер менен жума сабакта сүйлөшө турган сөзүбүз кече айт намазында жыйынтыкталбай калган, акырында чыкпай калган тооба маселесин жыйынтыктап коюу. Убакыт тар болгондугуна байланыштуу, мына ошол бүтпөй калганбыз, мына ошол тообанын кээ бир шарттары, түрлөрү, чыныгы тооба кандай болору, кимди Кудай Таала кечирери, анан буга чейинки кылган күнөөлөрдү Кудай кечирдиби, кечирбедиби, сабактын жыйынтыгында бир анализ кылып алсаңыздар бир боло тургандай бир эмне, бир аз сабак даярдап келдик. Иншалла сабактын жүрүшүндө бардыгыбыз өзүбүздүн күнөөлөргө, тооболорго анализ кылып отурабыз деген ойдобуз. Айюхал муқассирул миср Ala zanbi ama'ana laka an tatub. O günöөлөргө батынган, күнөөлөргө коркпостон ашынган, кемчилдиги көп пенделер. Ama'ana laka an tatuba. Тооба кылууга учур келбедиби? Ama'ana laka an tarji'a ila Allah. Кудайга кайтууга бүгүн убакыт келбедиби? Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Аллах Таала тооба кылгандарды сүйөт. Тооба кылгандардын катарында тазалангандарды сүйөт дейт. Албетте тазалангандар дегенде эки маанини камтыйт. Биринчиси адам баласы өзүн таза алып жүрүүсү боло турган болсо, дарат менен, гусул менен, жуунуу менен, ал эми экинчиси бул мына ошол жаман адаттардан тазаланган, күнөөлөрдөн тазаланган, Кудай сүйгөндөрдүн катарына кошулгандарды Аллах Таала сүйөт дейт. Бакара сүрөсү 222-аят. Алам я'ламу анна Аллаха хува яqbalu tawbata an ibadihi. Tavba suresi 104-aят. Pendeler bilişpeybi, алардын кылган күнөөсүнү кечире турган, тооболорун кабыл кыла турган жалгыз Аллах экендигин. Гафириз занби ва кабилит тауп. Күнөөлөрдү кечире турган, тооболорду кабыл кыла турган бул жараткан Аллах Таала. Гафир suresi 3-аят. Hucurat suresi 11-aят. Ва мен лам ятуб фа улайка хумуз залимун. Күнөөнү кылып алып, күнөөсүнө тооба кылбагандар, алар өздөрүнө өздөрү зулум кылгандар, өздөрүнө өздөрү зыян алып келгендер. Анткени мына ошол кабыл болбогон дуанын, тообонун айынан акырет азабына дуушар болушат. Кимде ким күнөө кылып, күнөөнүн артынан тооба кылбай турган болсо, өкүнбөй турган болсо, фа улайка хумуз залимун, алар өздөрүнө өздөрү зыян кылгандардын катарында. Асаллаллаху табарак ва таала ан тарзукана таубата. Аллах Тааладан суранарыбыз бардыгыбызга тооба кылууну насип кылсын. Ölümden burada tövbe kılığını, ölüm uçurunda rahat, ölümden keyin özünün cennetini, beyişini, razıçılığını nasip kılgan bolsun. La ilahe illa ente subhanak, inni kuntu minez zalimin. Allah Taala'nın ulu peygamberlerden Yunus aleyhisselam günökör bolup Allah'ın buyruğundan biraz Allah'ın buyruğunu kütmösten öz aldınca çeçim çıkarıp koyup Allah'ın aslında günökör bolgondu. Allah Taala mana oşol kitke jutturup kittin içinde kalgan uçurda Allah kılgan işinin tuğra emas ekendигине ökünüp Allah Taala'ga jalbarıp 40 gün tövbe kılat. La ilahe illa ente subhanak inni kuntu minez zalimin. O Allah'ım sen jalgızsın, arıusun, tazasın. Men özüm zulüm kılıp koydum. Men senin çeçimin kelbesen, buyruğun kelbesen pendeçilik kılıp şaşıp çeçim çıkarıp koydum. Menin günөөmdü keçirgin dep Allah Taala'ga jalbardı. Fastajabna lahu ve najaynahu minel gam. Biz oşantip Yunus 40 gün ыйлап, ökünüp, jalbarganda toobасын kabul kıldıktağını kaygıdan kutkardık. Ve kezalike nuncil mu'minin. Yunus siyaktı bugün dağı tooba kıla turgan bolsa, ökünө turgan bolsa, kaygıra turgan bolsa, jaratkanga jalbara turgan bolsa, kezalike nuncil mu'minin. İmandılardı da kutkarabız deydi. Men Yunus'tu 40 gün kittin içinde, dengizdin karangılığında kanday azaptan kutkargan bolsam, bugün dağı ümmetin başında, musulmandardın başında ne degen kaygı, ne degen problemalar var, ne degen köygöylör var.
Kazalika nunjul mu'minin. Ыймандууларды дагы мына ошол Юнусту куткаргандай куткарам дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, Анбия сүрөсү 87-88 аяттар. Жараткан Аллах Таала пенделерине кээде жыргал жашоо берсе, бул дагы сыноо. Оош, кыйыш, оор жашоо болсо, ал дагы сыноо. Алса алганы дагы сыноо, берсе бергени дагы сыноо. Бүгүнкүдөй биз моондой бир кенен кесир болгон жерде жашап атканыбыз, бул дагы сыноо, мына ошого шүгүр кылабы экен деп. Ал эми ошол эле учурда бүгүн интернеттен башкадан көрүп турабыз, дүйнөнүн булуң бурчунда не деген гана азапталган, кыйналган пенделер болуп атат. Алардын башына келген дагы сыноо, мына ошол сыноого кандай кабыл алышат? Жараткандан келген сыноо деп түшүнүшөбү же мына ошого сабырсыздык кылышабы деп Аллах Таала тарабынан жакшылык келсе дагы, жамандык келсе дагы бул убактылуу дүйнөдө бизге болгон эмне сыноо деп билишибиз керек экен. Эгер биз мына ошол келген сыноолорго, кайгыларга, мусибаттарга жаратканга жалбарып, Аллахым, ушул нерсе менин кылган күнөөмдүн айынан, ушул бузукулуктар, ушул жокчулук, ушул кырсык, ушул балелер, ушул суу каптоолор, ушул жер титирөөлөр, пенделердин кылган күнөөсүнүн айынан Аллахым мени кечир дей турган болсок, казалика нунжул муъминин, биз ыймандууларды дагы кудум Юнусту куткаргандай куткарабыз дейт. Захарал фасад фил барри вал бахр. Кургакчылыкта дагы, деңизде дагы бузукулук каптап кетти. Бима касабат айдин нас, адамдар колу менен кылган нерсенин айынан дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн кээде мен акмын, мен тазамын деген менен, бирок сен экөөбүздүн оң жак, сол жагыбыз дагы ак эмес. Сен экөөбүздүн оң жак, сол жагыбыз дагы таза эмес. Балким кээде өзүбүзгө таза болуп көрүнгөн менен, сен экөөбүз дагы, эгер сырттан башка бирөөнүн көз карашы менен карай турган болсок, же болбосо балким жараткан Аллах Таала карай турган жүрөк менен карай турган болсок, балким жиркене турган жүрөктөр тазабыз деген сен экөөбүздө дагы болушу мүмкүн. Аллахума инна аузу бика мин қалбин ла яхша. Аллахым, сенден коркпогон жүрөктөн сактооңду сурайбыз. Ва мин дуаин ла юсма. Сага үнүбүз жетпей калган, кабыл болбой калган дуалардан коркобуз. Ва мин нафсин ла ташба. Эч бир каниет кылбаган, шүгүр кылбаган, тойбогон нафсиден сактооңду сурайбыз. Ва мин илмин ла янфа. Аллахым, алган илим билимибиздин пайдасыз болуп калуусунан коргооңду сурайбыз. Аузу бика мин хавлаил арба. Аллахым жогоруда айткан 4 нерседен бүтүндөй үммөттү өзүң сактагын, өзүң куткаргын я Раббана Раббул Аламин. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Зумар сүрөсүнүн 22 аятында Фавайлун лил qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin. Фавайлун лил qasiyati qulubuhum min zikrillah. Аллахны эстөөдөн, Аллахны зикир кылуудан жүрөктөрү таш болуп калгандарга тозоктун оту болсун. Ulaika fi dalalin mubin. Алар Аллах Тааланын астында ачык айкын адашуудагы туура эмес багытта бараткандагылар дейт. Аллах Таала ошонон сактасын. Мен ойлоймун биздин жамаат, бизге келген инсандардын бардыгы андайлардан алыспыз, анткени бүгүн улуу жума күнүндө жаратканды зикир кылып, дуа кылып, тооба кылып, Кудайдан кечирим сураш үчүн мына ошол атайын даратыңыздарды алып шашып келип олтурасыздар. Жараткан Аллах Таала иншалла эртең кыяматта өзү сүйгөндөр менен кылсын, кереметтүү Кур'анда жемелеген, каргышына калтырган, Аллахны эстөөдөн жүрөктөрү таш болуп калгандардан бардыгыбызды алыс кылган болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана эле айттым, кээде биз мен жакшы эле жүрөм, мен түз эле жүрөм, Кудайга шүгүр, колдон келишинче намазымды окуп атам, болор болбос жакшы иштеримди улантып атам дегенибиз менен, бирок Аллах таразалай турган, Аллах карай турган жүрөк кандай экендигини жалгыз Аллах билет, анан өзүңүз билесиз. Кээде кошунага мактанып, доска мактанып, дамылага мактанып, дамыла Кудай калса намазга бакан болуп калдым, андай болуп калдым, мындай болуп калдым, уурдабай калдым, алдабай калдым, бирөөлөргө зыян бербей калдым дегенибиз менен, Qad yarakal ba'du taqiyan. Kээ бирөөлөр сени таквадар деп ойлошу мүмкүн. Wa qad yarakal akharuna mujriman. Kээ бирөөлөр сени бузуку, күнөөкөр деп ойлошу мүмкүн. Wa qad yaraka akharuna kaza wa kaza. Ал эми дагы башка бирөөлөр сени андай, мындай деп ар кандай көз караш менен карашы мүмкүн. Walakin anta adri bi nafsika as-sirr al-wahid allazi la ya'lamuhu ghayrak. Бирок адамдар сени кандай деп ойлобосун, өзүңдү өзүң сен аябай жакшы билесиң. Эч ким билбеген Кудай экөөң ортоңдо болгон сырды сен аябай жакшы билесиң. Сыррун алакатыка би Раббик. Кудай менен болгон сырың, секретиң, байланышың кандай экендигини өзүңө аябай кенен белгилүү. Фала ягурраннакал мадихун. Мактагандардын мактоосу сени көкөлөтүп бербесин. Вала ядурраннакал кадихун. Жемелегендердин, басынткандардын, сага сын айткандардын сени жанакындай эмне
ар кандай жаман сөздөр менен айткандардын жаман сөздөрү сени чөктүрүп бербесин. Адамдар кээде сени жакшы көрүп, урматтап, сыйлап, көкөлөткөн болсо ага көкөлөп кетпе. Кээде сени жек көрүп калып, пикириңди алып келбей калып, дейлеген болсо ага чөгүп дагы кетпе. Анткени мына ошол адамдардын жүрөктөрү. Лекин анта адри бинafsik. Сен өзүңнүн кандай экендигиңди аябай жакшы билесиң. Адамдар мактаса дагы, мактабаса дагы. Кереметтүү Кур'ан сен тууралуу балил инсану ала нафсиги басира. Инсан өзүн өзү жакшы билет дейт. Адамдар жемелесе дагы кандай экениңизди жакшы билесиз. Адамдар сизди мактап, мактоо баракчаларды берип, мына ошол эмне көкөлөтсө дагы кандай адам экениңизди өзүңүз аябай жакшы билесиз. Урматтуу мусулман бир тууган, адамдардын мактаганы бизди күнөөгө тыгып бербесин, жемелегени дагы эмне мына ошол бизди чөктүрүп неме кыла бербесин. Биз жараткан Аллах Тааланын астында дайым азыр өлүм келе тургандай, азыр эсеп бере тургандай, азыр кээде бүгүн камерадан башкадан коркуп калган заман деп айтабыз. Бирок камерага түшпөй калышыбыз мүмкүн, тартпай калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок жараткан Аллах Тааланын астына барганда, кабырга барганда кантип эсеп берем деген нерсе биздин ар бир мүнөтүбүздө, ар бир секундубузда биздин башыбызда, мээбизде иштеп туруш керек. Мин хутуратул айши байна таа вал маасия. Эң коркунучтуу жашоо. Эң коркунучтуу жашоо күнөө менен сооптун ортосунда жашаган. Жума күнү тайратты алдыңыз, допуну кийдиңиз, машалла. Жума намазга кийип баратқан допу каякта катын апчы деп, кийип алып чуркап келдиңиз да жуманы окуп дамла менен дуаны кылдыңыз. Жумадан чыгып дагы мурдагы күнөөлөргө кетип калдыңыз. Кээде Рамазан кепти деп орозону кармап бир ай сөгмөй башка жакшы жүрдүңүз. Рамазан чыккандан кийин дагы мурдагы адаттар башталды. Эң коркунучтуу жашоо күнөө менен сооптун ортосунда жашаган. Анткени аннака ла тадри фи айи фатрати минхум сатакунал хатима. Сен сооп жасап жаткан учурда болобу же күнөө кылып жүргөн учуруңда өлүм келерин билбейсиң. Эң коркунучтуусу мына ошол. Кудай кааласа сооп кылып атканда өлөм деген эч кимде бир гарантия жок. Ошондуктан жанакы не сооп менен күнөөнүн ортосунда талтай баш керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, Рамазан сабактарын 30 күн сүйлөдүк. Оңолууга, өзгөрүүгө, такыбалыкка бет алалы деп. 2-3 күн мурда машина жуудурганы барсам, жана орозо чыга электи. Жана мойканы караган администратор бала сигарет чегип атат. Мен курактуу бала айтым, шеф, орозо не болду десем, адамла, мынау балдар менен орозодо сал неме иштетиш кыйын экен, орозо тутуп алып дейт. Айттым, бул балдардын иштеген орозо менен не связы бар десем, буларды отуруп сөгүп турбасаң орозо неме, бул иш кылбайт булар, таза жууп айтандай мындай койсун. Рамазан ичи сөгүнбөш үчүн эмес. Рамазан ичи өзүндү ошого даярдап калган 11 айда сөгүнбөш үчүн. Лааллакум таттакун. Кудайга таквадар болушуңар үчүн, коркушуңар үчүн фарз кылынды деп айттык. Ал оозун ачып алып эмне үчүн ошолорду сөгүп туруш үчүн орозодо дагы. Кудай сактасын. Мин хутуратул айши байна таа вал маасия. Эң коркунучтуу жашоо күнөө менен сооптун ортосунда жашаган. Аннака ла тадри фи айи фатрати минхум сатакунал хатима. Кайсыл учурда сага ажал келерин сен билбейсиң. Ифали таата ихласан ла тахаллусан. Кылган ибадаттарды жараткан Аллах Таалага берилип кылыш керек. Эптеп кутулуш үчүн, атметке үчүн эмес. Орозо айында орозо кылмай башка кылалы, мен аксакал деп оозачарга чакырат, башка кылат. Барсам оозум ачык болсо уят деп кармаган болсоң анда апасыны. Ибадатты ихлас менен кылыш керек. Ла тахаллусан, эптеп кутулуш үчүн эмес. Ва хафиз ала нафли тaqarruban ла такарруман. Кылган ибадаттарды Аллахтын алдына сыйлуу болуш үчүн, урматтуу болуш үчүн. Аллах Таалага жакын болуш үчүн кармаш керек. Адамдардын арасында авторитет болуш үчүн эмес. Ибадат адамдардын арасында макталыныш үчүн, авторитет болуш үчүн эмес, балким жаратканга жакындаш үчүн кылыныш керек. Фа анта валлаху ахваж лит-таа ва раббука субханаху ганиюн анха. Чындыгында ибадатка, тоого, берилүүгө, сажда кылууга биз пенделер муктажбыз. Жараткан Аллах Таала бул нерсенин бардыгына муктажсыз. Ла тажал хаммука хуббун нас. Сенин максатың, проблемаң адамдарга жагынуу, адамдарга сүйүлүү болбосун. Фаннас кулубухум мутакаллиба. Адамдар сени мактап кое берет. Кээде пикириң келишпей калса дээлеп, сөгүп, жемелеп кое берет. Фаннас кулубухум мутакаллиба. Адамдардын жүрөгү өзгөрүлүп турат, ойноп турат. Кад юхиббука ал-яум. Бүгүн сүйгөн менен ва такраху гадан, эртең жек көрүшү мүмкүн. Андайлар бүгүн толтура.
Бүгін қаншасына күбөбүз. О, шеф деп қолын өп жүргендер бүгін тетірқара басып қалған заман. Адамдардың жүрегі өзгөріп тұрат екен. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, сенин максатың эшметке ташметке жагынуу эмес, жаратканга жагынуу болсун. Аллах Таалага эгер жага турган болсоң, Аллах сени сүйө турган болсо, фаинаху инахаббака, Кудай сени сүйсө, жала афидатан нас юхаббук, адамдардын жүрөгүн сага сүйдүрүп коет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллага жагам, Аллахнын сүйүүсүнө жетем дей турган болсок, Аллах Таала өзгөлөрдү бизге сүйдүрүп коет экен. Вал харам ябка хараман хатта валау кана al-jami'u yaf'aluhu. Арам бойдон калат, эгер ошол арам ишти элдин баардыгы жасаса дагы. Ла татаназал ан мабдаг, сен өз принцибиңден, максатыңдан кайтпагын. Жаратканга жагынуу, жаратканга жалынуу, жаратканга берилүү менен алек бол. Фасауфа тухасаб вахдак, бүгүн чөйрөңдө, атарагыңда канча адам көп болбосун, фасауфа тухасаб вахдак, кабырда жалгыз жооп бересиң. Бүгүн дамыла дегендер, начальник дегендер сени азгырбасын. О, докем, родноим, досум деп бүгүн кафеде жаныңда отуруп, сага ашыңа акча төлөткөндөр кабырыңа коша кирбейт. Канча чөйрөңдө адам көп болбосун, фасауфа тухасаб вахдак, кабырга барганда жалгыз эсеп бересиң. Истаким кама умирта, ла кама рагибта. Жараткан Аллах Таала буйругандай түз жаша. Ла кама рагибта, өзүңө жаккандай, нәфсиң каалагандай эмес. Ижали насика хабиятан ва сарията ла я'ламуха иллаллах. Өзүң үчүн кээде эч ким билбеген, жараткан гана билген, Кудай менен секрет болгон, сыр болгон амалдарда бекем бол. Аялыңа көргөзбөй садака бер, аялыңа көргөзбөй түндө туруп намаз оку, досуңа көрүнбөй кээде эмне жакшы сооп иштерде жарыш. Бүгүн арам ишти башканы мактанабыз, бирок сооп иштерде башкаларда өзгөлөр көрүп калган нерседе сообу бир аз азайып калуусу мүмкүн. Анткени биздин жүрөктөр сәл эмне жанакыдай пышып даяр боло элек жүрөктөр. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, кылган сооп иштер кээде эмне адамдардын көзүнөн обочолонуп, Аллахым мана түн, жарым, эч ким жок, сен экөөбүз гана бири-бирибизди көрүп турабыз. Бир учур келет, булардын бардыгы мени кабырга ташап кеткенде, дагы экөөбүз жалгыз калабыз. Азыркы кылып аткан сооп ишим ошондогу жалгыз калгандагы күнүм үчүн деп туруп ибадат кылалы. Анткени кама анна зунубал халават мухликат, факазалика алхасанатул халават мунжият. Жалгыз пултап алып, жашынып алып, эч кимге көрүнбөй, камераны өчүрүп коюп кылган күнөөлөр адамды жок кылган сыяктуу, көрүнбөй, жашынып кылган сооп иштер дагы кабыр азабынан, тозок отагынан куткара турган амалдар. Урматтуу мусулман бир туугандар, жаратканга жалбарып, жекече Кудай менен мамиле кылганды бардыгыбыз бекем карманалы. Бүгүн дүйнөдө не деген кырсыктар, балелер, апааттар болуп атат. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала "Ва иза са'алака ибади фа инни қариб, уджибу да'вата да'i иза да'ан." О Мухаммад, егер сенден пенделерим мен жөнүндө сураса, мен жакынмын, дуа кылса заматта дуасына жооп берем дейт. Бүгүн канча 30 күн Рамазан ичи дуа кылдык. Аллахым мына ушу дүйнө жүзүнө тынчтык бер, зулум чеккендерге жардам бер, апаатыңдан сакта, балеңден сакта деп. Эмне үчүн бүгүн биздин дуалар кабыл болбой жатат? Аллах Таала эмне үчүн бүгүн биздин дуаларга жооп бербей жатат? Малик ибн Динардын окуясын өткөндө Рамазан сабактарында таравиде айттым элем. Аксакалдар билет, калгандар үчүн дагы, жумага келгендер үчүн дагы бир айтып коелу. Куфадан Басрага келсем, Басрада кургакчылык каптаптыр дейт. Басрада 4-5 жылдан бери кургакчылык, адамдар ачкалыктан өлүп атыптыр дейт. Элдин бардыгы жалбарып дуа кылды, жамгыр жааган жок дейт. Элдин бардыгы кетти куфтан намазынан кийин, барар жерим жок, мен дейт ошол эмне, жана конок кылам дейт, мечиттин бурчунда жатып калдым дейт. Малик ибн Динар табиилерден болгон эң улууларынан. Түндө жатсам мешне чыгыш деп ачылып дейт, бир адам кирип келет. Карасам дейт, курсагы чыккан семиз, кара мурду пычак негир, валагу хиркатан, ептеп уяттуу жерин жаба турган материалы бар, кийими дагы жок экен. Фигурный эмес, сулуу эмес, красавчик эмес, жанакындай мондай үтүктөлгөн кийим кийген эмес. Ептеп уяттуу жерин жаба турган материал менен бир адам кирип келди дагы дейт. Имамдын ордуна туруп эки рекет шашып намаз окуду дейт. Ассаламу алейкум, ассаламу рахматулла. Аллага жалбарып, "О Раббим, жамгыр бербесең болбой калды, Басра эли кырылып атат" деди дейт. "О Раббим, жамгыр жаадырбасаң болбой калды, кары картаң жаш балдар уже өлгөнү баштады, ачкачылыктан, кургакчылыктан" деп дуа кылды дейт. Акырын эштен чыкты дейт, аркасынан барып туруп дейт. Мечиттин эшигин кармап кармабастан челектеп куйгандай жамгыр жаады дейт.
5 жылдан бeri басыран ели мешітке чогулуп жамаат менен дуа кылса жамгыр бербестен жанагы адам келип шашып түшүп 1 мүнөттө жашап намаз окуп чыкса дейт, челектеп куюп берди дейт. Бул Кудайга жаккан адам ким экен деп аркасынан издеп барсам дейт, бир воротадан кирип кетти дейт. Акырын жерден улайды алдым дагы ошол дарбазага белги кылып койдум дейт. Күндүзү келип көрөм деп дейт. Эртеси күнү барсам дейт, жанагы кул саткандын үйү деп жазып коюптур дейт. Анан кирип кетип кул сатып алам десем дейт, мынакей деп бир 5-6 та кулду көрсөттү дейт. Мунусу темир уста, мунусу жыгач уста деп дейт. Кулдар ошол эмне өнөрү менен бааланат. Анан жок бул эмес, кечки адам мени издеген адам жок дейт. Ал кандай эле? Курсагы чыккан, семиз, мурду пычык, кара негир, эптеп уятуу жерин жабган бир кийими дагы жок. Башка жок десем башка жок дейт. Анда албайм деп чыгып кеттим, кечки адам таппай калдым дейт. Воротасына чыгып баратсам, сарайдын ичинде сарай тазалап аткан кечки мен көргөн дейт. Анан алам дедим дейт. Сарай тазалап атканда алам десем дейт, ал сатылбайт дейт. Я мага именно ошол керек десем дейт. Аны сатка менен кайра алып бересиз, кой аны, ал эч нерсе кыла албайт дейт. Колунан эч нерсе келбейт, өнөрү жок дейт. Ошону алам десем де, болбойт сен мындай бир колу гүлдөрдү сунуштасам албай атасың, ошону ала белең деди. Ала берем деп анан расписка жазып берем кааласаң деп алдым дейт. Кайра возврат кылбайм деп дейт. Макул анда деди, сатты дейт, алып анан эшикке чыксам дейт, колумдан кармады дагы, о кожой неге мени сатып алдың деди дейт. Анан кечинде болгон окуяны айттым дейт. Мен сени иштетиш үчүн, сен аркылуу бизнес пул табыш үчүн эмес, балким Кудайга болгон таквалыгың үчүн сатып алдым десем дейт. Анда адаштың деди дейт. Жанагы ушундай Кудайга берилген инсан экен, ошого, машалла деп, жакшы кылган дуам куткарып кетти дебесем, ал адам мен эмесмин, анда адрессен адаштың деди дейт. Малик ибн Динар айтат, анан айттым дейт. Тирик. Сен элең го? Кирдиң, мындай кылып намаз окудуң, биринчи рекетте муну окудуң, экинчи рекетте муну окудуң. Аллахын басар айыл кылып дуа кылдың, мен аркамдан пайлап келдим. Сен элең десем дейт. Тутуп алдыңбы, көрүп алдыңбы деди дейт. О Раббим, мен бул нерсени сен экөөбүздүн ортобузда сыр болсун деп эдим билем. Бүгүн сен экөөбүз гана билишибиз керек болгон сооп ишимди үчүнчү бир өзүмө окшогон пенде дагы билип каптыр. О Раббим, сен экөөбүздүн ортобузда секрет болсун дегенден бүгүн сыры секрет ашкере болгон пендеңдин жанын ал деп ал саждага барып дейт. Ла иляха илля Мухаммад жаны чыгып кетти дейт. Кылган ишини Кудай гана билсе болду деп адамдардан жашырып кылат экен. Кээде жашынып кылган күнөө тозокко тыкса, жашынып кылган сооп иш дагы бейишке тыгат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, кээде бардык эле ишти реклама кылып башка кылып, кээде бүгүн жанагы эмне Рамазан баштыкча таркатып башка болду, андай болду, мындай болду, жайнап кетти, машалла. Алла разы болсун. Бүгүн үй салып берип аткандар бар, имамдарга машина алып берип аткандар бар, Мына ошол жанакындай көз жок башкаларга, жана 20 жылдыктар башкалар үй салып башка кылат. Эми кээде үлгү үчүн, сооп үчүн башкаларга да сабак болсун деп чыгарабыз. Бирок жүрөктү бир карап коюш керек, Эгер мактаныш үчүн болгон болсо пыштың. Барды воздухка кетти. Урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер, жараткан Аллах Таалага жалбарып, көп ибадат кылалы. Аллах Тааладан көп эмне мына ошол жүрөктөргө дуа тилек кылалы. Аллах Таала мына ушул күндөрдө кылган дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Эки түрдүү адам менен гана шерик бол дейт. Эки түрдүү адам менен гана чогуу жүр дейт. Эки түрдүү адам менен гана кафеге барып чай ич дейт. Биринчиси Рожулун татаалла минху шей. Бир адам андан бир нерсе үйрөнөсүн сен дейт. Мин амри диник фаянфаука. Диниңден болгон эмне мына ошол адеп акылыктан болгон бир нерсе үйрөнөсүн дагы сенин жашооңо пайда келтире турган адам менен шерик болгон, же болбосо сен бир нерсе үйрөтө турган адам менен шерик болгон дейт. Жетелеп барып ошого бирдеме үйрөт дагы сен айткан сөзүңдү кабыл алып, мындан ары түз жашап калсын дейт. Жанагы мошенниктер менен жүрө бербе дейт өмүр бою. Же өзүң үйрөнө турган бирөөгө шерик бол, же үйрөтө турган бирөөгө шерик болгон дейт. Кереметтүү Кур'ан Зухруф сүрөсү 67-аятында Ал-ахилау яума изин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттақин. Достор кыямат күнү бири-бирине душман болот, бир гана таквадар достор бири-бири куткарат дейт. Кыяматта кереметтүү Кур'анда Аллах Таала айтат: "Ушул келип мени азгырды, ушул кебегенде мешитке баратат элем. Ушул кебегенде эми дараталайын деп аттым элем." Достор бирин-бирин жакасына алат дейт. Кудай сактасын. Бир гана таквадар достор мына ошондой кылбайт дейт. Аллах Таала бардыгыбызды мына ошондойлордон кылган болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. Тооба жалбара турган болсок Аллах Таала кабыл кылат. Я кауми, истагфиру раббакум сумма тубу илейхи юрсил сама алейкум мидрара ва язидкум кувватан иля кувватикум ва ла татаваллау мужримин. О менин коомум, Нух пайгамбар айтат: Аллах Таалага тооба кылып кечирим сурагыла, ошондо Аллах Таала асмандан жамгырлар жаудырат, кубатыңарга кубат кошот. Кудайдан качкан
dinsizlerden, bezerlerden bolbogula deydi. Eğer pende çın dilden Kudaydan kechirim suray turgan bolsa, Allah Taala tawbalaryny kabul kılат eken. Kündörдүн birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janına bir sahaba keldi, "Ya Rasulullah, men çoň günah kılıp koydum" dedi. "O ya Rasul, men öldüm" dedi. "Men çoň günah kıldım" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın ününden, kayrılgandan, kıykırgandan ökünüp atkanını, oşol işti toora emes kılıp koyganын baykady dagı, ordundan turgundagı, "O Rabbim, men çoň günah kıldım, birok senin keçirimiň, mehrimin andan dagı kenen, andan dagı köp. Meni keçirgin" dedi deydi. Janak sahaba turup, "Ha Rabbim, men günah kıldım, men akmaktık kıldım. Birok senin mehrimin, keçirimiň andan dagı köp. Meni keçirgin" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bara bergen Allah Taala günahını keçir dedi. Antkeni anın kılgan işinen emne tawbası mına oşonda emne kabul bolgondu жүzүнөн kadimgidey baykalıp turdu. "At-taibu minaz-zanbi kaman la zanba lahu." Günөөsүнөн tawba kılgan adam günөөsü jok adam siyaktуу deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menен mına oşol Tabuk soguşuna jönөгөндө, bul Tabuk soguşu mına oşol janakындай bizdiki siyaktуу bir күз mezgiline tuş gelip, adatta bul emne Saudi Arabiyada janakындай bir gana kurma gana mömөлөр var. Oşol kurma bışıp, üzüp alıp, rasa klient kelip, furalar kelip, sata turgan malga dal kelip kalat dagı. Tabuk soguşuna Peygamberimiz jihadka çakırganda 200'lüler sırasıyla kol kötörөt. Biz barbayбыз, işimiz var, anday munday bala çaka bagış kerek dep. Al endi musulmanda bar deketet, musulmandarın arasından 3 sahaba barbay kalat. Bul 3 sahabanın ekөөsü jönünjelle barbay kalat dagı. Al endi birөөsü Ka'b ibn Malik aytat, "Men deyt, minген atım başkam jakşı ele deyt, maşinam jakşı ele deyt. Ha, bular barabersin temsil etsekin töö menen jojalam, arkalardan jetip alam dedim" deyt. "Men maşinam zor, ne atım zor, tööm zor" dedim deyt. Ana bular ketkenden keyin o oldu, bu oldu dagı, şol men 2-3 gün ötüp ketdi dagı, keyin emi jete albay kalam dedim dagı deyt. Jok жерден kalıp kettim deyt. Tabuk soğuş büttü, başka oldu, sahabalar kayra keldi iyilik menen. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barbagandardı suray başladı. Munaftarın bardı gana, "Ey, başkan bar ele, anım bar ele, munun karzım bar ele, kreditim bar ele", bardık problemasını aytıp kutulup ketdi. Ka'b ibn Malik kirdi da, "Ya Rasulullah, jönünjelle barbay koydum" dedi. Sahabalar bardık aytı, "Ey jinni" dedi. "Ey, işim bar ele, başkan bar ele, karzım bar ele, debeysin, kutulup kalat elem" dedi. Malik ibn Ka'b ibn Malik aytat, "Peygamberin asla jalgan söylөгөнгө men barbay" deydi. "Men çındığında" deydi, "ulooma, tööme işen" deydi, "tekeberden ele barbay koygom" deydi. Jalgan ayta albayм. Tигин arka iki sahaba da kiret dagı, "Ya Rasulullah, bolar ulu sebepler men kalıp kettik, barsak bolat ele jönle kılıp kettik" deydi. Murara bin Rabi'a menen Hilal ibn Umayya degen sahabalar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eger jön ele barbay koygon bolsoňar, anda Allah Taala selerge öz höküm kılat çıga bergile" deydi. "Bara bergile" deydi. "Men selerdi keçirdim hem diýelbäm, keçirmedim hem diýelbäm. Allah Taala selerge höküm çıgarat" deydi. Bular çıkkandan keyin Peygamberimiz dedi, "Allah Taala bulardı keçirmeýinçe süýlemeýi jok" deydi. 40 gün eski mamile koy, süylebey koyuyordu. Ka'b ibn Malik aytat, "Kel meşige gelip salam bersem, bu ýakdagy hem salama jogap berбейт, bu ýakdagy hem jogap berбейт" deydi. "Ya jakyn tugandarym bar" deydi. "Alaryň üýüne barsam da bu salam berбейт" deydi. Ahir ana birөөsүn zabordan aşıp düştüm deydi. "Darbazasyny açpayt, men Ka'bym" desem deydi. "Aşıp düşüp ya kanday" desem deydi. "Darbazasyny açta sekin çıkıp ketdi" deydi. Anan deydi, "Dünýäge batpay ketmedi. 40 günde dagı ayat düşpeyt, Allah Taala'dan bir kabar kelbeydi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40-njy günü jar salat, aytkıla, "Ayaldar dagı çoğu jaşabasın" deydi. "Ayaldar da ketsin, çıkıp ketsin, alar men çoğu jaşabasın" deydi. 3 sahaba. Ka'b ibn Malik aytat, "Allah keçirse boldu" dedim deydi. "Peygamberine aytkılaç, ayalıma talak berýärkem" dedim deydi. "Eger Kuday keçirse boldu, eger talak berdiğim bolsa talagam berem, şoňa hem däýärmin" dedim deydi. Ze sahabalar var, Peygamber sallallahu Peygamber dedi, "Ayaldar jön ele o boçolan atasynyň üýüne ketip dursun, talak berbeýle koysun." Oşun nime kıldı. Anan Hilal ibn Umayya'nın ayalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rasulullah" deydi, "Sizin buyruğunuz Kudaýdyň buyruğu baş üstüne ketem" deydi. "Birok men ayal küýüm karylykdan başgadan ýylaý berip közü görбей kaldy" deydi. 40 günden beri Kudaýga jalbaryp ýylap tawba kılat deydi. "Taşap ketsem aşk bolat" deydi. 2 günde bomba jop kalat deydi. "Ruhsat berseňiz analaryň ayallary ketse kessin, men ketpey turaýyn" deydi. Mana günökör Peygamber jaktyrbagan, Kuday Taala tawbasyny kabul kılbay atkan küýöw, birok oşonu da urmatlap syýlap, mana musulman ayalyn emes. "Ya Rasulullah, maga ruhsat berseňiz küýöwümdi karap turaýyn" deydi. Peygamber "Anday bolsa sen karap tur makul" deydi. "Senin küýöwüň onda közü kör bolup kalgan bolsa" deydi. 50-nji günü ayat düşet. 50 günden keyin Allah Taala tarapyndan ayat düşet. "Wa ala salasati'llezina khulifu hatta iza daqat aleyhimul ard bima rahibat wa daqat aleyhim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa iyyah." Soğuştan kalgan üçöөнүн da tawbalary kabul kılındı. Alarga jer kenen turup tarıp ketdi. Özleri kısılıp, özüne özü batpay ketdi. Janakı kılım karıtar bir gün bolup ketdi.
Аларга мына ошо 50 күн, 50 жылда 50 кылымдай болуп кетти. Жер кенен туруп тарып сыгылып кетишти. Өздөрүнө өздөрү батпай кетти. Ошондон кийин гана Аллах Таала алардын тооболорун кабыл кылды. Инналлаха хува таввабур рахим. Чындыгында Аллах Таала тооболорду кабыл кылуучу. Аят түшкөндөн кийин пайгамбар сахабаларга айтат: "Баргыла ана үчөөгө кабарлагыла", аят түштү. Каб ибн Малик айтат: "О эки шерик го" дейт, "карып калып эчтен чыга албай калды эле" дейт. "Мен барсам салам бербегендик үчүн чыга албай калдым" дейт. Багымда токуп алып, үйүм түшүмө чыгып турам дейт. Кокус бир жамдан кабар кеп калат. Күндө ушундай кылам дейт. Түндө аят түшүргөн бизди кечирип дейт. Дарбазанын алдына чыгып турсам дейт. "О, Каб эле Каб кыйкырып качан келатат" дейт. Сүйүнчү бер, Аллах Таала тообоңду кабыл кылды, силердин тообоңор кабыл болду, аят түштү" дейт. Үстүмдө өзү бир шым мен бир көнөгүм бар, экөөнү чечип бердим дагы дейт. Сүйүнчүгө деп бардым да, кайра өзүнөн битасин сурап турдум дейт. Времени кийип турганга. Пайгамбардын жанына барсам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam "Энеңден туулгандан бери эң бактылуу күнүң бүгүн" дейт. "Я Расулаллах, бул сенин сөзүңбү же Аллах кабыл кылды тообуңду?" десем дейт. Куранда аят түштү, Аллах тообоңду кабыл кылды дейт. Бул үчөөнүн тообосун кабыл болгон 50 күн дүйнөгө батпай кетти, урматтуу жамаат. Биз кээде күнөөнү кылып коюп, арсалаңдап, башка кылып, кээде аны көрбөй калгандар үчүн мактанып, мана биз палан жердебиз деп, аны достордун группасына да ташайбыз, туугандардыкка. Булар күнөөнү кылып алып, дүйнөгө батпай кеткен экен. Аллах Таала айтат: "Хатта дaqat алейхимул ард", аларга жер кысылып, сыгылып кетти, бима рахибат, ошо кылган күнөөлөрүнө өкүнгөнүн айынан дейт. "Ва daqat алейхим анфусухум", өздөрүнө өздөрү батпай кетти, өзүнөн өзү жиркенди дейт. Күнөөнү кылып атканда кандай рахаттансаң, тооба кылып атканда ошондой жиркениш керек, өкүнүш керек, ошондо тооболор кабыл болот. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах Таала билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым биздин күнөөлөр көп, бирок сенин рахматың, мээримиң андан дагы кенен. Аллахым биз пенделердің улуу күнүндө дуалар кабыл боло турган учурда бул жамаат менен аталар менен дуа кылабыз. Дуаларыбызды кабыл кылып, бендечилик, инсанчылык ушул күнгө чейин кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Мындан аркы жашообузду күнөөсүз өткөргөндү насип эткиниң. Жараткан Аллах Таала ортобузда ынтымак бергин, билимдик бергин, өнүгүү бергин, өсүү бергин. Аркандай бали апаттардан, оруу суркулордон өзүң сактагын я Раббана Раббалам. Дүйнө жүзүндө зулум чегип аткан, кыйналып аткан мусулмандарга өзүң жардам бергиниң. Бөөдө кырсыктардан сактагын, табигат кырсыктарынан, суу ташкынынан сактагын. Аллахым ошол кыйналып аткан бүгүн Россиядагы мусулман бир туугандарыбызга, Казакстанда, Судан башкадан кыйналып аткандар бардыгына өзүң көмөкчү болуп жардам бергин я Раббана Раббалам. Аллахым сени өзүң тооба кылганда, кечирим сулаганда, Юнус пайгамбарды кечирген сыяктуу, анын тообасын кабыл кылган сыяктуу биздин дагы тообаларды кабыл кыласың. Тообаларыбызды кабыл кылып, өзүң мехеримиң менен, рахматың менен жакшы, бардар, өнүккөн, өскөн жашоо бергин я Раббана Раббалам. Аллах Таала мечитибиздин санын, жамаатыбыздын санын көбөйтүн, азайтпагын. Мечиттерибизди абад кылгын. Кыяматка чейин азан үнү өчпөсүн Аллахым. Аллахым ушул жерде кыяматка чейин өзүңдүн Кураның, өзүңдүн сөзүң сүйдөнүп турсун. Аллахым жетекчилерибизге инсаф бергиниң. Бизди туура багытка, туура жолго жетелешин насип эткиниң. Алардын артынан биз карапайым элде Аллахым баш ийип ээрчигенди насип эткиниң я Раббана Раббалам. Аркандай бузукулардын жаман бузукулугунан, жаман сөзүнөн, көзүнөн өзүң сактап, тынчтык, амандык бергиниң. Аллахым дуалар кабыл боло турган учурда жамаатыбыздан дуа сураган инсандар бар. Канчалаган Аллахым чоң иштерди максат кылган инсандардын иштерине ийгилик бергиниң. Оорулууларына өзүң шифа бергиниң. Төрөтканада башкада кыйналып аткандардын эсен аман төрөп алышын насип эткиниң. Ошол төрөлгөн балдарыбыз, кыздарыбыз, элибиздин, жерибиздин, динибиздин желегин желбирете турган салих ата эненин көзүн кубанткандардан болушун насип эткин я Раббана Раббалам. Аллах Таала бизди бул мечитте кандай чогуу кылган болсоң, эртең кыяматта пайгамбар желегинин астында дагы чогуу тирилгенди насип кылгының. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахим.